урматтуу кыргызстандыктар, акыркы убакта канчалык көп маалыматты берсем ошончолук көп суроолор да болуп атат. Кээ бир суроолорго жооп берейин деп чечтим, ачыгын айтып. Мен түшүнүп атам, жанагы көрүп атасыңар да, мамлекетте иштеген ишмерлер, аларга билем план да бар. Ошончо жазып эметкиле, отурбагыла, кадимкидей министрге чейин отчет беришет. Кимисе канча хейт эмелерди жазды, ошол списоктарга да менди кошуп коюп туруп эле жазып атышат. Мейли, андан мен арасында болгом, мен өкмөт менен иштеп калганымды көргөм, кандай кылаарын. Менин көзүмчө 22-жылы жайында Садыр Жапаров жана эмелер пресс-службасы айтып ачкан. 50-гө жакын блогерлер, агас интернетте адамдарды чогултуп, ошолорго 50 000 сомдон берип, ошолорго жаздырып атабыз. Эми баягы оппозицияга каршы биз да азыр чыгабыз деп, ошол кезде эле чечилип, ошол кезде эле зарплат берип блогерлер чыккан. Ошол жана фейковый аккаунттарды ачкан, толгон эмелерди ошолор жазып атат. Балким азыр акчалары көп, азыр балким андан да көп жазып калышты. Мен анда ага таң калбайм. Айтарым деген жанагы кичине улам баягы менде кемсинтип, жок, Садыр Жапаров жасаган, сиз деген чоң команда менен жасагансыз деп сүйлөп атышат. Эми түшүнбөгөн адамдарга мен жакында дагы бир чыгам, айтып берем. Бир айтыш бир жөн, жасаш деген бул башка нерсе. Колуңан келбесе, мага демек тургай, мен деген жерди көтөрүп чабам деп айтып берсе боло берет. Бирок баягы чындыгы ушундай да. Маны бул командалык иш, эң туура айтасыңар. Бирок ошол команданын ичинде кээ бирге арасында бирөөсүнө жүк түшүп калат экен. Ошол баардыгын жасайт экен. Өзгөчө Кыргызстанда ошондой. Бирөөгө баягы жүктөп коюп туруп, бирдеме болсо, күнөөсүн сиз тартасыз деп. Ала жок, ошол башынан баштап мен ишти баштап, бирок таштаган жокмун, аягына чейин чыктым. Ошондуктан жанагы кээ бирлер айтып атпайбы, андай эмне кетип калган жоксуз. Мага көп сунуштар болгон. Кетип эле калыңыз, сизди камаган деп, качыңыз деп эле. Менде иштегендер да тааныштар, достор, өкмөттө отургандар кээ бирлер айтышкан. Сизди камаганы жатат. Болбой эле деп. Ошондон мен азыр эмне кылайын? Баарын тең таштап коюп кетип калайынбы? Жанагы глобальный соглашение дегенде келишимге кол койгондон кийин эле мен түшүндүм, мен кереги жок экенин. Апрелде, 4-апрелде ошол келишимге кол коюлду. Ошондон кийин май айында эле менден охранадан алып коюп атат. Кереги жок, мен баягы коркутуп өлтүрсө да мейли дегенсип алып койду. Мейли, ага да мен кам санаган жокмун. Кетип калайын десем, сопсонон мен ал кезде Дубайга да барып келдим, эмеден ары бери чыгып жүрчүм. Мен канадский паспортум бар, мен дүйнө боюнча 156 мамлекетке чыгып кете берем. Визасы жок. Мен жөн эле Алматыга кетип, Бишкектен учуп кетмекмин. Арга шылтоо таап эле, ошондон мен келмей коймокмун. Мени коркутуп калгандай, мен башка адаммын. Мен силерге дагы бир жолу айтайын. Делбелерге толгон делбе бар. Баягы арасында доконцачиктердин арасында эме окубаган адам, түшүнбөгөн адам көрүп турса да айтып берсем да, ошону дагы кайра түшүнбөй, кайра суроо берген адамдар бар. Эми баягы билесиңер го, мектепте класста 30 адам болсо, ошонун баягы 1-2 эле адам болот экен, калгандары баягы ошо бир эле мугалимди угуп, билимди баягы толук ала албай калышат. Эми баягы улам кайталап атып, тил тешилди дедирбей, мен дагы бир жолу айтып коеюн, калган билгениңерди жаза бергиле, башка жооп бербейм.
Kumtordu boyunca daha bir yol aytayın. Sadır Japarov'tun başlagan işi tuğra. Al kişi Çinli bayağı политическая воля deyit. Oşol bayağı özünü alıp durup, anan kumtordu alabız dep başından açıp turup berdi. Men sizlerge aytып бербедим бүт немелерди. Бирок анан деген өзү чакырды. Мен Кыргызстанга келейин деген оюм да жок болчу. Өзү чакырды. Өзү айтып берди, момундай жардам берип коюңуз. Аба мен ошо kumtorду алайын деп оюм бар, ошону кандай дейсиз деп. Ошону президенттин кабинетинде талкуулаганбыз 7 октябрда. Ошондо мен макул болуп, шартымды коюп туруп, анан ишти баштагам. Ал жөнүндө акча жөнүндө да кеп болгон жок. Дагы бир жолу кайталып коеюн. Керек болсо жөн эле, ойноп эле. Айтып атам го. Kumtorдун 3%-ин юристтер менен деген Нью-Йорктон болобу, Канададан болобу, жөн эле бир 70 миллион алып коймокмун. Жөн эле. Тынтыбей келишим коюп туруп эле 70 миллион белесиң, 50%-ын азыр, калганын тиги келишимге кол койгондон кийин деп. Ошондой дүйнөдө соп-сону жасайт. Азыр ошонун акчаны алып туруп, жөн эле баягы тынч Канадада жашай бермекмин. Өмүр бою жетет эле. Бирок ошондо Акылбек Жапаров айтып аткан. Деңиз, алчы, ошо келишим түзүп алчы. Кийин ким билет кандай болуп кетерин деп. Ошондо да бир жолу дагы айтып коёюн. Ошондо мен болбой айттым, кереги жок. Акылбек, мен зарплата, мен kumtorду башкарсам, кийин холдингди ачам, ошол зарплата эле жетет. Премия болот, баары тең жакшы болот. Кереги жок мен андай акчаны. Теге кийин эл деген айтат. Эл деген ошол ооз жаман айтат. Бул деңиз бөлтүрүк, акчага эле кетиптир. Кайдагы патриот, мына акчаны албадыбы деп эметет. Ошондуктан мен азыр улам айтып атам. Теге убагында акча албаган деле жакшы болуптур. Анан ошо зарплат менен соп-сону иштеп баары тең бүтүрүп бердим ишти. Бир ишти жасап көргөн адам баары тең түшүнөт. Дүйнөдө момундай чоң эл аралык келишимде абдан кыйын, тиги юристтер менен сүйлөшүп. Центранда толгон юристтер бар болчу. Ошолор менен да салгылашып, ошо жолун таап, ар кайсы план А, план Б, план С дегендер бар болчу. Мындай кылсак эмне кылабыз, дегендей кылсам. Чет тилин айтып берейинчи, чет тилин эле. Мына башынан баштаганда биз деген мен сунуш кылгам. Жок дегенде kumtor центрдагы 5% акциясын саталы. Бизде ошондой мүмкүнчүлүк бар, ошондой мурунку келишимдер боюнча. 5% акциясын сатсак, ошол кезде бери дегенде бир 200-300 миллион доллар алмакпыз. Кыргызстандын бюджети такыр акчасы жок болчу. Ошол кездеги министр финансынан тиги Карымшак деген жигиттен сурап көргүлө. Мага ишенбесеңер. Акча жоктугунан Садыр Жапаров да мага өзү айтып аткан. 10 миллион доллар ошол кезде 21-жылы жазында 10 миллион долларды сурап атып Россиядан бизге бербей атат деп жини менен айтып аткан. Эми ошол кезде ага жеткизбей күзүндө 20-жылы күзүндө ошондо сүйлөшкөнбүз. Жок деген акырын 5% азы сатып, акцияны акча алып, мамлекетте тиги машина жок дегенде бюджетте бир аз акча болсун деп. Ошол ой менен 5% деп мен сунуш кылгам, баары макул болгон. Ошону 5 эле киши билчү. 5. Анан тиги Бакыт Аманбаев деген да жигит болчу, ошондо управ делами Садырдын алдында иштеп жүргөн. Ошол да билген. Бешөөбүздүн арасында ошол жигит болчу. Анан эмне болуп кетти? Биз эч кимге айтпай ошону жашыруун
даярдап атканбыз, юристтер аркылуу кылам деп ошондой ой бар болчу. Анан тиги центрга барганда мен совет директору ишечүмүн да. Ошондо сунуш кылып эле биз 5% сатканыбыз деп айтып эле 5%-ын акырын биринчи сатат, тиги чоң чатак башталгы жакта ошону сатып туруп акча кылып алалы. Калган баары бир тиги кумторду алып кетебиз, канчасы калат? 16% калса да ага баары бир кумторду алабыз. Бирок тиги акчадан кийин кайрып бере албайт. Ошону менен алмаштырабыз деп түшүнгөнбүз. Баягы кийин баары бир ошо болгон акциябызды центрга беребиз, кумторду 100% алабыз деген ой менен. Кээ бирлер ошондол кезде айтып аткан национализация кылсак кандай деп. Национализация кылсаңар анда өлдүк. Национализация болду деп тиги дүйнө боюнча чоң ансыз эле көп сөз болду. Анан азыркыга чейин кыргыздар жанагы анан средства массовой информации, соцсеттерде да чет мемлекеттик эмес, кыргыздын журналисттери туура эмес жазып атат. Национализация болгон жок. Кумтор улутташтыруу деген болгон жок. Кумтор реструктуризация деген нерседен өттү. Реструктуризация деген такыр башка. Национализация болгондо мамлекет чечип, мамлекеттин чечими боюнча эле барып туруп эле жөн басып алат да алып алат. Тиги мурунку ээсине акчасын төлөп берет. Компенсация кылып. Кумторду алып алса анда 2,3 миллиард доллар төлөмөк. Ошон үчүн ошого жеткизбей мен айттым. Момда эле кылатчы, четинен акырын 5%ке чейин бизге сатканга болот, келишим боюнча. Алдында мүчүк азыр бар, ошо 5%-ын биринчи саталы. Андан кийин тиги чоң чатны мени сотто баштайбыз тигилер менен талашып. Анан баягы калганын шашпай жасалабыз деп. Эми ошол кезде ошол айтылган бул өзүнчө эле бир государственный секрет. Эми ошол жигит Аманбаев Бакыт билбейм таарынчы барбы эмне, баягы же жумуш бербей атканбы, ошол кезде бир кезде жумушсуз калган. Анан каяка аны коерун да мен билбейм, өздөрү билет, Садыр Жапаровдун алдында иштечү да. Анан ошол жигит таарынып, мага иш бербейт деп, андан башка дагы тааныштары барбы? Ошол жигит интернетке чыгып, анан баарына маалымат кылып атат. 5% кыргыздар саткан атат, мен билем, шундой деп чоң чатак башталды. Государственный секрет деген бул абдан чоң нерсе. Бул деген мамлекеттен чыккынчылар эле айтат шундойлорду. Бүт информация Кыргызстанда бүт чыгып кетип атат. Жанагы КГБ аргасы элдерди кустурбай ошолдун иши бу мамлекеттин секреттерин кармаш керек. Аны элге жайып, мамлекеттин секреттерин жайып кетсе, анда ошондой киши камалыш керек. Бул чыккынчылык деп коет. Анан тиги Бакытка ошондон кийин эле мен Садырга чалгам, эмеден, Канададан. Ошол кезде Канадада болчумун. Бул эмне дерди саганы? Бешөө сүйлөштүк эле мына. Бул деген ортобузда калат, эч ким билбейт деп. Көрбөйсүзбү? Бакыт Амаев эмнеге ушундай кылды? Кийин Садыр Жапаров өзү айтты. Эми ушундай болуп кетти, мейли деп. Анан кийин посол кылып Америкага жөнөттү ошол жигитти. Мен четинен айтып берип атам. Баягы кимиси чыккынчы, кандай кылган, кайсы жерде отурган, кыргыз алтында эмне болгон толуп атат иш. Ал бир чоң китеп жазышым керек. Мен силерге четинен айтып берип атпаймынбы? Ошол. Анан мени жамандап кайра эле тиги болду, баягы эле асылганы калп тиги ущерб дегенде эле ошого эле асылып эле эмтатат. Эми ошого асылган акмактарга мен дагы бир жолу айтып коем. Жакшылап карасаңар, мен тиги жарыялаган маалыматтарымды окусаңар, өзүнчө бир чоң бүт тиги ине жибине чейин айтып бергем счетный палатада. Кантип жасаган жанагы кылмышты, жанагы в кавычках деп коебу. Ошол жерде. Эми бети жоктор ошол, баягы жаза берсе боло берип турбайбы?
Бирок чын айтканда счетный палата деген баягы аудит кылат. Алар деле ошол баягы обвинение бул деген кылмыш деп айткан жок. Аны ген прокуратура жанагы Зулушев деген деме ошол следовательдер отуруп алып туруп, анан жөнөкөй болбогон жерде жанагы дебиторская задолженность деген нерсени менин мойнума илип атат. Түшөнбөгөндөргө кыргызчада айтып дагы түшүндүрүп коеюнчу. Дебиторская задолженность деген ал Кумторго карыз акча. Биз Кумтор бирөөгө акчасын төлөп, материал, реагент, же запчасть алабыз деген акчасын алдыга төлөп беребиз. Ошондо алар убагында же жеткизбесе, же жеткизип, бирок товары туура эмес, начар, гарантиясы жок болуп калса, биз кайра кайтып беребиз. Же солярка, например, кышкы солярканы заказ кылсак, алар жайкы солярканы алып келип туруп арзан. Анан бизди алдайын деген неместер да болгон. Ошондой иштер, ошондой жанагы задолжниктер туура төлөбөгөн эмелер толтура болчу. Ошол мен келгичекте эле 2-3 компания бар болчу, ошондой баягы задолженности бар. Мен ошондуктан тиги следовательге да айткам, жаштап көзүңөрдү ачкылачы. Это дебиторская задолженность. Бизге карыз нерсени баары кайрып берет. Бизде келишим бар. Это не уголовное дело, это вообще административное. Это никогда не считается ущербом. Дүйнө боюнча да, Кыргызстан боюнча да дебиторская задолженность, долг поставщиков не считается ущербом. Баары бир алар төлөйт. Ошону билип туруп, ген прокурор следовательдери болбой эле ФАС деген команда берилген да, эптеп бирдеме тапкыла деп. Айласы кеткенде ошону баягы мойнума илип атпайбы. Анан финансовый менеджерди да баартын эле баарыбызды ошо камап, ошону тиги Кумторго зыян келтириңер деп жазып атат ошону. Ошо 80% жанагы ошо зыянын, ошол дебиторская задолженность. Ошонун жарымы илгертен мага чейин бар болчу. Эми баягы задолженность боюнча токтолбой эле коеюн, арасында деген бар. Садыр ошонун арасында дагы бир жол кечирип койгонго техникалык кичинекей проблема болуп калды. Хайвейде баратам да жолдо. Ошол Сары Марат деген жигит Садырдын атынан келип, кыргыздарга жардам берели, мына мен завод ачып алдым, ошондо жардам бериңиз, тиги мен эметейин деп атайын завод чыгардым, Кумторго ушундай майдалачу темир шарларды чыгарып атам деп. Макул деп кыргыздарды мен жакшы жардам бердим. Кыргыздын тиги поставщиктер ошо өнүксүн, кичинекей завод болсо да деп. Ошо кимге Маратка да жардам бердим. Ошо бирок анын тиги чыгарган шарлары Бишкектен мурун чыгарган шарларда илгертен бир заводдор болчу. Ошол алда задолжник, аларга да жардам берем, бирок баягы сапаты жок. Шарлар экиге бөлүнүп, майдалабай, аткотко чыгып, кийин ошо договорду токтотуп салдым. Тарынсаң тарынгыла менен. Же баягы сөз укпайсыңар, технологияны билбейсиңер. Иранга барганда ирандыктарды алып келип, мына чогуу иштетели, совместный предприятие ачып туруп, ошолордон үйрөнгүлө бирдемеге деп айттым. Болбой эле баягы отходторду. Кийин Садыр Жапаров Кумторго келгенде да ошолорду көрсөттүм. Мына көрдүңүзбү? Мына сиздин Сары Марат чыгарган неме? Шарлар. Тиги Бишкектен чыккан шарлар мына, жалаң отход. Ошол ошондой иштер болуп кеткен.
Марат жөнүндө ошо сарымдын жөнүндө айтып берейин. Кийин насосту да сурап кетти. Насос эмне кыласың десем, жайга Жыргаландагы шахтаны жүргүзүп берейин, уят деп атат деге президент. Сөзгө калып атам, эл деген баягы Жыргалаңдагы шахтаны эмне сатып ийдиң, анан иштете албай атасың деп, ошол сөз менен азыр эптеп иштетип көрөйүн деп атат дейт. Чек шахтада суу толуп кеткен да, ичинде суу дагып турат. Ошо сууну насос менен откачка кылып, анан кайра иштетип берейин дейт. Эми ага болсо болуптур деп насос да берген. Баары колунан келе алган жок. Эң айгында тиги Садыр Жапаров да аны менен иштеше албай, чатак болуп, Маратты жөн жүрбөй, ошо эметип кетти. Советник болбой калды. Кыргызстанда дагы бир завод жакшы бар эле, пластмасса чыгарган, трубаларды пластмассадан. Жакшы кыргыз жигиттер. Ошолор да келип, биз деген тендерге катыша албай атабыз, бизди киргизбей атат деп. Ошондо белки снабжение начальнигин чакырып алып туруп, бул эмне болду экен деп текшерсек, акимсы баягы тендер жасаганда эмени айтилер жанагы снабжениянын кишилери адамдары ар кандай кыйкым таап коюшуп, бектеп кыйкым керек да. Ошо компанияларды киргизбеш үчүн алар деген жанагы тендерде шарттарды бузду деп бир кол жок болсо, же бир маалымат жок болсо, кичинекей нерсени печати жок деп, ушуну кыйкым таап алып туруп, аларды ыгытпайчу. Өз эле билген, жанагы откат берген компаниялар эле ошо тендерге катышчу да. Ошол бул канаистенден баштап ошол убакыттан бери дагы эле ошол жүргөн ошол кезде. Ошондуктан мен тиги тендердин баракчасын өзгөртүп, жанагы компьютерный специалист IT департамент деп коет, ошолорго айтып, такыр башкача кылганбыз. Мен тиги компьютерге тендер бергенде компаниянын ар бир компания электронный аркылуу кирсе эле тендерге маалымат калтырса, аны эч ким өчүрө албайт. Аны баардын көрүп турат. Анан тендердин алдында караганда бар маалымат чыгат. Ошондо тендердин комиссия баардын көрсүн. Эгерде бир жерде печати жок же кол койбой койсо, ошол деле билинет. Ал деген майда нерсе, унутуп калышы мүмкүн, тиги бу болбой эле тендерге катыштыргыла. Эмне деген печать деген эмне, же кол коюш керек. Чалып койсоңор эле түз эле келет, же электронный почта менен эле салып ийет, кайра документ оңдоп. Ошол кыйкым издебегиле. Эптеп баягы тендерге катыштырбай деген. Булар туура эмес деп эметчүмүн. Ошентип көп нерсени оңдодук, көп компаниялар кирип калды. Ошол кыргыз балдар жанагы пластмассовый жанагы түтүкчөнү чыгарган. Ошолар биз деген катышсак эле бизди чыгарып ийет, биз катыша албай атабыз. Бизге жардам бериңиз деп. Ошондой компания киргизип туруп, ошолор да баасы арзан, аябай жакшы. Казакстандын да Кытайдын баасынан да арзан болчу. Жакшынакай сапатты карасак, собственно, ошол. Ошентип ошондой компанияларды киргизген. Эми айта берсек толтура. Тендер деген өзүнчө бир чоң иш. Мен дагы бир жолу кайталап коеюнчу, Кумтордо мен Кумторду августтун 23-үнө чейин 22-жылы 23 августка чейин мен башкардым. Ошол 2 августка чейин Кумтор Канаданын компаниясы болчу. 100% дүйнөлүк компания.
ошон үчүн койгула юридически ошол жанагы 100% акцияны августтун 2 август эле канастер почта менен салып жанагы акциясын берди. Ошол кезден баштап Кумтөр мамлекетке өттү. Келишим кол койгондо эмес, жанагы акциясын бергенден кийин. Ошондуктан тиги юристтер айткандай, Канадан юристтер айткандай, тиги мен деген эрежени бузбай, ошол мурунку эреже менен Канаданын эрежеси менен Кумтөрдү иштетишим керек. Ал эреже менен мен президент катары тендерди катышпайм, комиссияга кирбейм. Мен комиссияны эле таалдап ошону коем. Ар бир жолу ар кандай комиссия болчу, баардыгын алмаштырып, кечке бир комиссияда ошол эле адамдар болбосун деп. Ошентип иштеткем. Комиссиянын чечими мен соодашпайм, жакшыбы, туура эмеспи деп айтпайм, кол коюп берем да ошондон кетет. Ошондо мага мойнума салышты да Ген прокуратура. Сиз кол койбодуңуз. А мен кол койбосом анда Кумтөр токтоп калат. Сен эмне деп делбедиң, баягы кичине бирдемени түшүнөсүңөрбү? Ишканада кандай кылат? Мен кайтып кол койгом. Кол койгондон кийин эле акчасы төлөнөт. Ошол тендерди утканда. Кээде тендер такыр туура эмес болуп калса, жанагыдай иштер болуп калса, кээ бир жакшы берген предложениялар коммерческий, ошолорду чыгарып ийсе тендерден. Ошондо мен карайм, эмнеге чыгардык? Баасы келишпей калды, же сапаты келишпей калды. Кумтөрдө тиги эрежеси башка. Эң арзанды албайбыз. Сапаты бар нерсе, бизге сапат керек. Сапаттуу кичине кымбатыраак болсо, ошолорду да алабыз. Бизге баа деген эң биринчи эмес. Бул Кыргызстандын гос структуралары тендерди эң туура эмес коюлган. Силер деле базарга барганда көргөндө биринчи баягы эң арзан деп качкөндү албайсыңарбы? Чилиген экен, тигиндей экен деп, Биз тандайбыз да. Машина алганда деле баардык эле колдон келишинче Toyota алат, немистин машинасын алат. Баягы орустун машинасын алган жоксуңар да, Ладаны. Ошондуктан баягы урунган болсо да, бирок немистин машинасы, япондун машинасы болсун деп турасызбы. Ошондой эле чет мамлекетте биз деген сапатка да карайбыз. Анан баасы деген бул экинчи. Хорошее, дешевым не бывает деген несиңер да. Орусча айтып калат, орусча. Ошондой нерселерди көп тендерден тазалап, башка компанияда алып, эми ал өзүнчө китеп жазсам болот. Баягы кимисин чыгарганым, кантип жанагы 15.000 тонна солярканы бурдаганды токтоттум. Жанагы фабрикадан алтынды бурдап аткан, ортодон акча жасап аткандарды ошолорду токтоттум. Частный предприятие Субалиев деген фабрика начальниги менен чогуу жасаган иштерди болуп атат. Айтып берчүңүздөр, баардыгын эле азыр айткам. Ошо канчалык көп жасасам, жанагы иштер боюнча ошончолук арыздар көп, коркуткандары көп. Баардык садырга чуркашат. Тиги эмелер мага эле сөз тиет кайра. Мен дагы айта элекмин, садырдын жакын туугандары кантип кирген. Баягы жанынан тегеренип, баягы болбой эле солярка, запчасть, дагы башка нерселерди суранып эметкен. Мен ачык эле айтчумун. Биз Садыр Жапаров менен сөзгөнбүз. Мен таза иштейин деп мен сөз бергем, мен таза иштеп атам. Мен 200 адам эмесмин. Азыр бул Кумтөрдү ордуна кетирип алар, бүт тазалайлы. Андан кийин биз деген тазалагандан кийин жанагы коррупционный схемалардан андан кийин экинчи этапта кайра эле тиги дүйнөдөгү биржага чыгып, публичный компания кылабыз, IPO деп коет. Анан эмени акцияларын чыгарып, азыр 2,3 миллиард болсо,
азыр 2,3 миллиард болсо, ошону кийин жок дегенде 5 миллиардта жеткизебиз. Азыр болсо ошондой жасасак, азыр ичак IPO-го чыгып, гонконгский же сингапурский биржага чыгаралы деп аткам, эмеси көп айтып бериш. Чыгып бери дегенде азыр 10 миллиард алтындын баасы чыкпады азыр. Бери дегенде 10 миллиард доллардык компания болмок. Ошонун 30% акциясын Кыргызстанга берели деп ойлогом. Анан деген 10%-ын дагы народный IPO деп эң баягы малообеспеченный семья дейтиндер. 300 миңдей го ошондой үй бүлө. Ошондой адамдарга берели 10%-ын. Sonra aksalarda öz baası menен satалы, кийин жанагы ачып биржада сатып баштагандан кийин баасы бери дегенде жети, азыркы баа менен 10 эсе чоңоймок. Алтында көтөрүп кеткенден кийин. Жанагы пенсионный фонд деп атпайбызбы? Ошо пенсионный фонддо илгери 330 миллион доллар бар болчу. Ошол азыр бир 3 миллиард доллар болмок. Азыр пенсияны жылгап ошол акчадан көтөрүп берсе болот эле, көп нерсе жасаса болот эле. Мен чет эле айтып бератам, баягы өзүнчө бир экономический программам бар, ошону мен кийин айтып берем. Кыргызстанда азыр баягы бул жаман, тиги жаман дегенден баягы элде чарчады. Баягы кээ бирлер туура айтып атат. Мен өзүм ичак ошол кезде жана холдингди улуу көчмөндөрдүн мурасы деп бекерин ачкан эмесмин. Азыр ошонун баардыгын айтып берейин деп атам. Анча Кыргыздын экономикасын кандай болсо болот депчи. Практически, конкретно кандай кылабыз? Балдардын тиги билимин кандай көтөрөбүз? Кандай бизде жөнөкөй слесарь, сварщик, жана сантехник деген, автомеханик деген ушулар бүт начар. Каясын айтасың? Жана өкмөттө отургандар, чиновниктерде ошолор да баягы Кудай баягы 90-жылдарда диплом бардын сатып алганбы билбейм. Ошол кебетесин көрсөң, тим эле кудай дейсиң баягы email сообщение эмес, жөнүндө 2-3 жанагы сапты жазып, ошону баягы служебный запискада жасагандай билими жок. Баары же билими жок, же болсо көбүнчөсү билими жок, же болсо коркокта колго чаап атып, түрмөгө отургузуп атып, баягы баарын коркутуп атып. Ошондой. Мадыбек Тургатов премьер-министр деле мына Улукбек Марипов жакшы жигит. Бирок бирдемени айтсаң, тиги ошону жасай албай, 10 кишиден сурап, тактап этмейинче так эчтеке жасачу эмес. Айла жок, ошондо да Садым Жапаровда өзү да чечим кылган, ошону алмаштырган деп. Дагы Ташиев эмеде биз Женевада жүргөндө биздин көзүбүзчө Акылбек менен тиги ген прокурор Зулушев төртөөбүз тамак ичип аткан кезде Улукбек Марипов телефон чалып калды. Ошол кезде Ташиев жарыл сүрөшүп атат, анан сөгүнүп кирди кадимкидей. Мага жаман болду ошол баягы премьер-министр жаман болсо да ушунчалык сөгүп жанагы заправканы, Баткендеги заправканы ошол жерден тажиктер заправкадан алып контрабанда кылып тиги Тажикстанга солярка, бензин ташыйт экен. Ошону сага жап дебедим беле деп Ташиев тим эле сөгүнүп атат, сагынып атат. Анан баягы бүткөндөн кийин отуруп кайра столго отурганда ошо төртөөбүз отурабыз, ошондо мен айткам. Камчыга бурсаң, баягы эң баягы жаман болсо да премьер-министр, же болсо аны алмаштырыш керек. Мен баягы жаш жигит шагы сындырып, бул акырын эле бир жака тынч жерге жөнөтпөсө, азыр Кыргызстанга жаманбы, жакшыбы, кичине ишти билген адамды коюш керек. Адам баягы Конфуцийдин илгерки айткан нерсесин ошондо айткан. Не важно какого цвета кошка, лишь бы мышей ловила дегенде. Азыр анан ошондо өзү сурап калды.
сиз кимди деп ойлойсуз, кимди деп премьер койсо болот деп. Ошондо айткам, бизде Акылбек отурат го жаныбызда. Ушул жигит 3-4 жолу министр финансов, министр экономикада болуп иштеген. Азыркы күндө бул экономиканы бул жигит жакшы түшүнөт. Ошол эле премьер кылыш керек. Мен оюнча убактылуу болсо да иштетип кетирем десе каалаган убагында кетирет. Бирок азыр иштетип көрөлүчү баягы. Мен 25 жылдан бери Кыргызстанда жүргөн жокмун. Мен билген адамдар да иштей албай атат. Баягы тың балдар, жигиттер, кыздар дегендей. Аларды Кумторгодо кээ бирлерин алып көрдүм. Иштей албай коюшту. Аларды кетирдим кайра. Мен айтпай бир дос, ар кайсы телтең туштарды алдым атып. Ооба, кээ бирлерди мен билбей, баягы тааныштарым айткан ошонун баардык резюмелерди карап чыгып, алдым. Кээ бирлер сопсон иштеди. Чын айтсам, жанагы Рысбек Токтогул деген билимдүү абдан тың жигит. Ошол мага абдан чоң жардам берди. Канат Курмановду Казакстандан алып келдим. Ал да тың жакшы бала. Бирок билбейм, жанагы эмеге урулукка аралашып калганбы, мен айттым, эгерде чын эле ошол снабжениени ошол жигитке тапшыргам, ошол Рысбек экөөнө, ошону силер карагыла деп. Канат болсо, Курманов ал тиги Кумтордун ишине жооп берчү, жана производство деген. Мен калган баардыгын башкарчу. Административный, юридический, стратегияны эметип, кадрларды, ошол нерселерди мен чечишимин. Анан ошол кийин счетный палата караганда мына бул солярка боюнча кемчиликтериңиз бар, момунда болуп кетти, тигинде болуп кетти дейт. Карагыла, ишти карагыла. Эгерде бирөө маалымат калса, ошондо маалымат болсо, отуругузгула. Эгерде мага айтып, тегиз көтөрүк айтты, же мына телефондорун 24 саат силер угуп турасыңар, тыңшап турасыңар. Менин жанымда 3 киши бар КГБден. Баскан турганыма чейин күн сайын отчет жазып турушат. 6 базар күнү үйгө барсам, Алматыга жанымда Казакстандын КГБлери бар, алар да угуп турушат. Мен жадыман чыкпайт. Компьютеримди алдыңар, бүт карап чыктыңар, мен паспорттун баардыгын бергем силерге. Мен билесиңер. Мен башка нерседен жасалгам. Баягы өзлөрү көрүп калышты. Булар ойлогон, деди Акылбек Жапаров, Ташиев, Садыр Жапаров баардыгын ойлогон го. Деги мен ушу май талканын арасында жүрөм, ушу акча алып атам, анан биз менен бөлүшпөй атат деп. Эми каарганда айткан жокмун эмени. Каалаганды бир жерде таап алгачы, издеп тапкылачы, жок дегенде бир нерсени. Эгерде тапсаңар, мен силерге жанагы генеральный доверенность берейин. Ошон менен болгон акчаны алып кеткиле. Казакстанда болобу, Кыргызстанда болобу, Канадада болобу, мен силерге генеральный доверенность берем. Тапкылачы жок дегенде. Менден зарплатаман башка эчтеке таппайсыңар. Мен таза адаммын. Жосу мен ушул Канадада көтөрүлмөк эмесмин. Так көтөрүлмөк эмесмин. Мен бияқта ошол эмени ошол даражага жетмек эмесмин. Баягы $100 андан ашпаган белек болобу так расширбайт. Биз белек берсек да бирөөлөргө кичинекей белек берип коебуз. Бул деген чет мамлекетте ушундай. Батыш компаниянын ушундай эрежеси бар. Ошол мен баягы айта берсем көпкө жанагы түрмөдө отурган балдар жөнүндө да айла жок айтып атам. Ошолор да мага келишкен. Убагында мына Садырга да кайрылдык, 5 жыл отуруп келдик. Баягы Кумтордо суранганда биз элди көтөрүп чыктык эле. Трансформаторду өчүрүп. Анан азыр келсек Садыр кабыл албай атат. Анан такыр мына 1 жылдан бери сандалып жүрөбүз дейт. Ошол үй бүлөсүн багып жүргөн жигиттер эле жөнөкөй жөнсүз жет өгүздөн. Ошолор баягы кээ бирлер сабалып, шрамдарын көрсөткөн түрмөдө отургандар. Анан
Садыр Жапаровқа кайдырдым өзім, айттым. Азыр эми буларга жардам берип коюш керек. Булар деген чын эле силер ошону үгүттөдүңөр эле. Булар отуруп келишти 5 жылга чейин. Силерге жардам бербесе туура эмес болуп калат. Адамгерчиликке жатпайт бул. Анан мен үчүн баягы эч бир кыйын албайм. Бизде 4,5 миң адам иштейт. Арасында 21 киши да батат. Жөнөкөй кара жумуш толтура деп айтсам жок, керек жок. Жардам бербейсиңиз. Алар деген өзүнчө шантажист, деген 1-2 миллион доллар сураган тиги центрдан коркутушуп тиги депчи. Мен түшүнбөй калдым аны. Баягы эми сураптыр, баягы жалгыз бир адамга эмес, Кыргызстанга сураптыр элине деп тиги эми азыр булар карапайым жигиттер. Алар билгенин жазашты, силер сурандыңар, ошолорго элди күттөп, жолду тороп, ошолордун аркасы менен кийин центрда эмени келишимди кайрадан караштырбадыңар беле. Бир кезде биз 16% акция менен түшүп калбадык беле. Кийин мына мен келгенде 26% акция болуп калды. Ошондуктан баягы ошол жигиттерге жардам бериш керек деп. Анан болбой эле жок дегенден карабай мен жумушка алдым ошол жигиттерди баардыгын. Бирөөсүнө амеке жардам бердим, тиги кичинекей ишкана ачып, жанагы аткотторду, пластмасса аткотторду кайрадан иштетип, ошол жигит Азамат жакшы иштерди жасап, азыркы чейин 15-20 жигит ошонун алдында иштеп атат. Ошо иш берип, чоң иштетип атышат. Азамат, аябай сыймыктанып. Ченсантанда Динара Тупманова да жардам берди. Ошол. Эми кайсысын айтайын? Тиги детдомдун балдарын жумушка киргизгенди айтайынбы? 30-дан ашып калабар болчу. 29-чу технический училищени бүткөн механик деген эмесе кесиби бар. Башта иш таппайт, ким алат аларды? Ошол көчөдө тентип эле эле Россияга кетип калган. Ошолор чогултуп эле жумушка киргизип, механик өз кесиби менен алып, үйрөтүп, азыр мына сопсон баары тең иштеп атат, кумторду машиналерди оңдоп атышат. Эми азыр баягы айта берсем көп. Мени жамандап жазып атканда түшүнөсүңөр ким? Айта берсин, бирок менде фактылар бар. Рыскелди Момбеков да жазып атат, эми баягы жалган сөздөрдү, жана оозу менен баягы кыйын сүйлөгөн немелер сүйлөй берсин. Баягы чын болсо, мына керек болсо дебатка да чыгып, ар бир нерсесин айтып берем. Мындан билбей туруп, баягы толгон депутаттарда кийин мени жамандады. Жанагы депутат Ташиевдин досу Докторбаев деген чеңиште, Оштун мурунку акими. Ошолда кыйын болуп, жогорку кеңешке чыгып, мени жамандап, мындай бул түрмөдө отуруш керек деп. Апак ошону түрмөгө дагы эле камалбай жүрүшөт. Ошол иштери толтура. А эмнеге мени жамандап атат? Анткени Кумторго өзүм чакырдым, келип кеткиле эме деп. Ошол жигит мага 2 жол келип кетти. Чын айтканда атайын жазган жокмун. Кабыл албай калдым. Биринчи жолу кабыл албай калганда менде иштеген начальниктен сурадым, эмнеге келиптир десем, шаарды сатайын деп атат силерге, Кумторго бизге жанагы майдаланган шаар. Бул чоң бир контракттар бизге 100 миллиондон ашык долларга шаар алабыз. Ошол контрактка кирейин, ошол ортодон баягы ортомчу болуп түшмөк
ошондой договорду алып келиптир. Анан биз карап туруп болбой койдук дейт. Сиз чечесиз деп. Ошон үчүн мага бир жолу кирейин деди. Болбой калды, убактым болбой калды. Мен мага кийин айтышты. Экинчи жолу келди эле мен Акылбек Жапаровдун кабинетине отургам, чакырып алып, ошол жерде бир 3 саат отурдук. Мен таштап коюп туруп, Акылбекте тое тургун азыр баягы депутат келип кетти деп баары таштамакты. Ошого эмнегеде таарынып, анан жолдон кийин келип туруп кечирим сурап, тиги телефон чалып мынтенсем, сөгүнүп сагынып кетип калды. Эртеси күнү жогорку кеңеште чыгып жанагыдай сүйлөп атпайбы? Эми баягы өзүнүн баягы Кудай бар го, ушул өзү тууралап атат. Ошондо Садыр Жапаровду сураган, анчалык эмне тиги жарылып кетти десе, ошону айтып бердим. Шаарды сата албай жүрөт. Канча мага депутаттар келишти. Тигини сатайын, буну сатайын, мындан жардам бериңиз деген. Балдар, баягы эсиңерге келичи, мен деген баягы баарыңарды киргизейин деп келген жокмун. Бул жакта кумтөрүстөргө базар эмес. Таарыш жок болсун. Мен андайга барбайм. Кааласаңар, мына тендер деген бар, ошо качыктыгында баасын туура келтирди, анан сапатын текшеребиз. Эгерде келишсе ала берем. Биз ошого макулбуз. Ошол эле. Комиссия бар, ошону менен дагы чечет. Мен кийлигишпейм. Ошол болгон иш. Ошондуктан баягы айтатам, баягы четтен чындыкты айтып атам. Ишенгени бар, ишенбегени бар. Мен өч алып аткан ишим жок. Буларды унутуп, баягы такыр эле кечирип да коем деп ичимен чечкем. Кечирип коюн, унутуп калайын, баягы керек жок. Кудай бар го, мен Кудай эмесмин. Ошо Кудай өзү эле жазаласа жазалайт. Эми алда бирөөнүн баласы дегенде, бирөөлөрдүн аталары, чоң аталары ошол. Бирок кыргыз эл үчүн таза иштеп бердим. Ички дүйнөм да таза, ниетим да таза. Ошол азыр айла жок айтып атам, анткени Садыр Жапаров мен жасадым дегенде ошондо жарылып кеттим. Мен жөнүндө бир сөз жок. Мейли теги баатырым бербей койсун, мага кереги да жок. Анын колунан баатырлайын деген ичи жок. Бирок жанагы мага эч бир мамлекеттен баатыры да кереги жок, наамы да кереги жок. Бирок баягы мени түрмөгө отургузуп койгону ошонсо андан жаман тийди. Мен өмүр бою түрмөдө отуруп көргөн эмесмин. Мен эч качан бир жаман нерсе жасаган жокмун. Азыр болгон делбелер дагы эле ошол зарплатаңыз чоң болчу деп баарыңызды баягы эле эски жомокто айтып атышат. Эми болуптур дедим. Эгерде ошондой болсо, анда ачык сот болсун. Ачык сот кылалы. Мен кайра чыгам, жанагы мен жардамчы чогуу иштеген иктерде чыгат. Баардыгын ачык айтып берели. Бир фактыды көрсөтсүнчү. Кантип жанагы салар ошол баягы мен даярмын. Ачык сотко, ачык дебат десе, ачык дебатыны Садыр Жапаров ачык дебатка чыкса, мен ошого да даярмын. Отуруп сүйлөшөлүчү. Болгон суроосун берсен, балким өзү туура эмес түшүп калгандыр деп мен божомолдобойм, мен билем. Ошонун баягы макулдугу менен мени да түрмөгө отургузган. 2 жума мурун түрмөгө отургузгандан мурун экөөбүз чай ичип отурганда да ошондо өзү айткан. Сизди тийбейт, сот-сонун болот, баары жакшы болот деп. Көрдүңөрбү? Мурун айтып жүрчү эле, сизди баягы Кашиев досум жемелеп атат. Ошого шылтап койчу. Мен ошону токтоттум. Жоксо сизди июлда эле камабак деп айтып аткан. Кашиев болсо, сиздин ишиңиз бүт, Садыр Жапаров чечип атат. Мен такыр эчтеке баягы колдо тийгизген жокмун деп анса мен СИЗОдо отурганда үстүндө кабинетте кезип 2 жолу бир кезип отурганбыз, сүйлөшкөнбүз. Ошондуктан баягы
ачык айтып берем. Ошону баягы өздөрү айтып атат. Ала жок. Оозу турмап баягы калп айтып, анан кумторду мен алдым деп эле ошон үчүн баягы четин айтып берип атпайбы. Кумторду алыш үчүн баягы ичине билим керек, тажрыйба керек. Чет мамлекеттеги иштеген же англисче сүйлөп жок дегенде туура компания алып келип, ушулар менен туура сүйлөшүп. Акылбек Жапаров эмне жасаган ошол жана кандай жардам берди. Ошонун чын ал немеси бар, иши бар, ал деген немеси тиги жардам берди. Ошол команда иштеди десең туура болот. Комиссияны башкарып калбады ошол кезде. Берки Аяз Баетов деген, Далматов деген юристтер бар болчу. Алардан түк бир жардам да болгон жок. Аны өзүнчө айтып берем. Мына иштемек тургай тиги суранып атканда да жардам бере алган жок. А кийин жана глобальный соглашение бергенде мага 2 күн калганда толтура каталар бар болчу. Ката туура эмес которулган, көп нерсеси киргизилбеген, атайын жасалган. Анан ошолорду баарды оңдотуп туруп, жасатып туруп, кайрадан ошондон кийин колго койгон. Бул да өзүнчө бир тарых. Айтып атам го. Мен айтып атканым бир сөзү калып жок. Бир сөзү калып жок. Кааласаңар мен Куранга колумду коюп туруп айтып берем. Ошондуктан баягы мени жемелеп канчалык жазсаңар да баары токтобойм. Ошондуктан баягы эсиңерге келгиле, кыргыз эли эсиңерге келгиле. Жөн эле калып сүйлөп аткандарды мына оозуңарды ачып алып эле баягы деп жатасыңар. Канча президент, 10 президент алмаштырасыңар. Сени ошондой эле баягы бирөө сүйлөп койсо, ишенип эле ошондой эле артынан эчтире бересиңер. Же ооз менен сүйлөсө эле ошого ишенип качан тажайсыңар? Колунан келип аткан адамдарды бир карабайсыңар, түк карабайсыңар. Мына бирөөңөр тиги сүйлөп аткан депутаттарбы, кыйын сүйлөгөндөр да бар арасында. Момбеков ошогонбу, дагы толуп атат. Ошолорго ишенесиңерби? Андан башка толтура. Анан баары тең эле ошо айтып койсо эле, ой бул кыйын экен депчи. Сүйлөгөн сөз менен кыйын эмес. Баягы кыргыздарда илгертен айтат го, көптү жашаган эмес, көптү көргөн жакшы билет. Ошол. Мен өзүмдү жалгыз айтып аткан жокмун. Биякта батышта дагы толгон жакшынакай кыргыздын жигиттери жүрөт. Ошо баарыбыз чогулсак, ошо Кыргызстанга жардам беребиз деген. Оюбузда президент болобу, же премьер-министр болобу деген кеп да жок. Түшүнбөй атасыңар. Жөн эле баягы Кыргызстанга кандай жасаш керек, ошо жардам берип, жок дегенде ушакта отуруп алып консультация берип, Кыргыздын экономикасын оңдоп койсо болот. Жөн эле оңдоп койсо болот. Урдабай, откат бербей, Кытайларга, түрктөргө, эч кимге алдырбай, собственно иштетип кетсе болот. Мен ушу четинен айтып берейин деп атам силерге. Түшүнсөңөр. Менден жемелегенден баягы силерге оозуңарга акча түшпөйт. Сүйлөй бергиле, мактай бергиле, мейлиңер өзүңөр билгенче жана өкмөттү. Бирок мен айтып атам, баягы аягы жакшы менен бүтпөйт. Азыркы экономика кандай болуп атканын ушу четинен көрөсүңөр. Мен баш айтып берейинчи, мурунчу Кумтордун окуясынан жетим толуп атат дагы. Кытайдын компаниясы менен кандай иштегем, эмнесин тапкам, эмнеге алтын немелер урдалып атат, кандай урдалып атат, кайсы налогтор чогултпай атат, мен эмнеге садыр токтотту, ушундай урушуп ар кайсы нерселерге тияка киришпеңиз, бияка киришпеңиз дегенде, ошонун баардыгын айтып берем. Ошондо баягы балким түшүнөрсүңөр. Бирок жанагы акча төлөнүп аткан 50 000 сом төлөнүп аткан блогер жаза берсин. Бага ошолорду да угам деген немелер, алар деген чиновниктер деп коет. Аларга зарплата төлөп атат. Алар айласыз бирдеме жазыш керек. Күн сайын отчет беришет. Канча жаздың, хейтти, канча эмелерди деп тараттың деп. Ошол эле. Кыргызстанда эчтеке өзгөргөн жок. Келечеги мындай баягы жок. Айтып атам го. Ошондуктан баягы биз батышта бекерден иштеген жокпуз. Биякта чоң даражага жеттик. Ошол бүт Дэн Сяопин деген чоң реформа жасаган Кытайдагы убагында. Жанагы ким Ли Куан Ю Сингапурда. Японияда, Түштүк Кореяда жасаган бүт баары ошол реформалар чет мамлекетте билим алган, тажрыйба алган кишилер жасаган. Ошол. Жада калса орусда Петр Первый деген ошо Голландияга барып, ошондон баягы реформалар баштаган. Тарыхты билбейсиңер. Ошондуктан баягы эмени силерге баягы айтып көрсөтүп, анан баягы фактор менен санап берейинчи, ошондо балким бирдеме түшүнөрсүздөр. Ошол. Болуп турганда баарыңар аман эсен тургула. Мен чын жүрөктөн силерге баарыңар ден соолук каалайм. Аман болсок баары бир жакшы нерсеге келербиз. Баарыбыз ынтымакка келип, бири-бирибизди колдоп,
анан баягы кулак менен жалгыз укпай, анан көзгө менен да көрүп туруп, анан ошо адамга бир мээ берген. Ошону баягы анализдеп туура чыксаңар, ошондо баягы балким жакшы түшүнүп каларсыңар. Башка улам ошол суроолорду бере бергиле белгиле. Токтоткулачы баягы болбогон ишти айтып, зарплатаңыз чоң эле, анан тиги сиз деген кумтордон акча урдадыңыз депчи. Дагы бир жолу айтайын. Сот, ачык сот болсун, дебатка чыгышсын. Болбосо жакында бүт блогерлер тиги чет мамлекетте жүргөн, Кыргызстанда жүргөн ошондой телеконференция берем. Баарына чыктылар, сурооңорду бергиле, мен ачык жооп берем. Каршы алыңыздар.